Assalamu alaikum. Agayın, salamатсызбы көрөрман. Эми көргөн эткенден азастан айтып туралы журналисттик милдетибиз. Күнү кечээ президент Садыр Жапаров кайсы бир көрүстөндөрдү аралап ошол жерден айтып атат. Президенттин айтканы мени чыкыйыма тийди мындай айтканда. Биз ал жөнүндө көп жаздык, көп түйшөлдүк. Мынабы сөөк коюу, Кыргызда сөөк коюу татаалдашып кеткени, анан мындай гонкага айланып, модага айланып, жанагындай жарыш атаандаштыкка, коммерцияга айланып кеткен жөнүндө көптөн бери жазылды, айтылып келатат. Бирок аткарган эч ким жок. Мына президенттин колу буту да ошого жетип атат. Анан мынаундайда пактахор болбоско эмне айлай? Мынауындай иш ошо президент биздин көкөйүздөгүнү айтып атса, ошого каршы күрөштөрдү баштап атса, анан биз кандай биз колдобойбуз? Бир эл деп соккон жүрөгү, мындай мекен деп соккон жүрөгү, анан адам катары дагы ошону колдойсуң да. Мына эмне болуп калган эми? Сөөк коюу деген, түштүктө тажа деп эң сонун айтылат бул. Өзбектин сөзү бирдеме десе эле, тажа деп кандай? Биздин нарынан ысык көлдө кайерге баратасың десе, өлгөнгө баратам дейт. Өзү өлгөнгө барабы? Сөз ушунчалык, сөз да бузулган. Сөздүн маанисин да билбейт. Өлгөнгө барат. Илгери мен бала кезде сөөк коюу дечү. Сөөк коюу эми Советтер Союзунда болду. Мүмкүн ошол башка жактардан келген мына расмий эстелик коймо деген балекет. Биз да койдук аталарыбызга граниттен. Эми ал эч ким тирилип келбейт экен, эч ким ал жактан ыраазычылыгын билгизбейт экен. Мусулманчылыкта, Кыргыздын байыркы деле Кудай таанымында, дүйнөлүк Кудай таанымында эстелик, ашкере эстеликтин эч кереги жок. Тирүүңдө сыйлаш, тирүүңдө ардакта деп атат. Анан жана Абайдын сөзү, өлгөндөр даңкталмайм, тирүүлөр бакталбайт деген. Ал даңктаган, ал белгилүү, ошол эмгек сиңирген даңктуу кишилер даңкын чыгар деген. Ал китеп жаз, ыр жазасыңбы, ода жазасыңбы, ошону мамлекеттик деңгээлде, кайсы бир деңгээлде эсте деп атат. Китеп жазуу жөнүндө, кино тартуу жөнүндө, маданий жагын. Абай ушуну айткан негизи. Анан биз эмне кылдык? Аны Салженек айткандай, өткөндөрдүн баары эле мендей бечел эмес экен, аталарыңар бүт баатыр экен, кое бергиле деген тажаганда кайран киши. Анан коюп, эстелик коюп, жылкы союп, мал союп, эми тири шумдук болуп кеткен да. Мына ошо коңгуроону кечээ президент какты. Эми муну бери жака алып кетиш керек да. Бизде президент эң сонун ушундай кадамдарды тетиги биринчи эле креслого отурганда баштаган нарк жөнүндө. Анан бери жагы аткара албай атат да. Чынын айтуу керек, бери жагы өлжүрөп атат да. Орой айткандачы. Анан эми мына молдолор деле аракет кылат. Биздин молдолор деле ошондой айтып коюп эле анын артынан түшпөйт. Бул өлүк коюунун анда мусулманчылыкка толук алып келиш керек. Дүйнөлүк деле жанагындай маданий орток алып келиш керек, стандартка алып келиш керек да. Анан жердин баары батпай калбады. Мисалы үчүн биздин нарынга кирип баратканда сол жакта мына көрүстөндөр бар. Тим эле шаарда өзүнчө эле тиги эмне деген айлайын. Бир укмуш шаарды элестетет. Гранит, кара гранит, кызыл граниттен элестеткен шаар. Ал арчага барсаң гонка өзүнчө. Бул болбойт эми мындай. Мына ушуну биз кайра тартышыбыз керек. Мына мезгил келди. Мына обу жок тойкана, ашкана дегендерди, мына аш өткөрмөй аны көбү тойдун. Ушунун баарын тойканаларды өндүрүшкө айландырыш керек. Өтө ысырапкорчулукка кетип атабыз да. Бул тирүүнүн камы эмес өзү. Бул өзү мынандай психологиянын бузулушу, деградация дейт муну тууганым. Биз жакшылыкка, жакшы прогресске кетишибиз керек, балдарды окутуш керек, билим бериш керек, кам көрүш керек, тирүүнүн камын көрүш керек. Прогрессти көздөй жылыш керек да, сабаттуу жака. Анан эстелик менен чыккап эле бир Сүймөн Кулдун эстелигин канча салдык мына бул жерге бусуп. Ким жооп берет мурда? Мамлекеттин акчасы кетип атабы? Сүймөн Кул Чокморовдун эстелигин конкурстарга коюп мындай Манастын эстелигин кебетесиң карачы. Эми канча алмаштыруу? Ал жерде жумуртка баскан аял, ошонун баары мамлекеттик акча болчу. Мына эмне болду? Муну элге салыш конкурс, чоң адистерге салып анан чыгарат. Анына дегенде эквивалентин жасап, коюп туруп анан чыгаруу керек да. Мынабу кечээкү
президенттин көрүстөнгө аралап жүрүп айтканы мындай көкүрөгүндө адамдык дагы, жарандык дагы, патриоттук дагы сезимди бар адамдарды ойготуш керек. Ойготпосо болбойт. Анан эми мына көчө дагы көрсөтүп атат, кайра көрдүм мен ар кайсы жерден УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев мына Жалал Абадка жаңы жетекчи алып барып атпайбы? Тилек Текебаев деген жигитти алып барды. Ал мурда транспорт министринде иштеп жүргөнүн билем. Ошол жигитти алып барып коюп атканда дагы жанагыдай сөздөрдү айтты. Эмне дегенди, жөө жүргүлө дейт. Укмуш да бул өзү бүт эми карашундуктай бир жиптерден түшпөй калган бул биздин чиновниктер. Жашабай жатып элечи. Ушундай болуп кеткендай. Эми мындай орой айтасын, чуркузу чыга ушу жөө басса, мына жөө эле жел жортуп жүрөбүз. Жөө баскан ден соолук да. Бүткүл дүйнө. Акмаржани деген Ирандын мурдагы президенти, 2 жолу болгон президенти го. Айылында фермерлик кылып эле окат кылат экен, жөн эле өзү кол менен там салып Ахметжан Иран деген эмне деген мамлекет. Мына чиновниктердин, дүйнөлүк чиновниктердин деңгээли. Анан эми бизде ушул жеп ичкен Акаевдин доорунан берки бүт ошол ичи сыртына чыгып кеткен да. Былжып кеткен бизде мындай айтканда. Мына УКМКнын жетекчиси көчө кызматка койгондо ошонун баардыгы мына мындай жанагы саякаттаган токтоткула, жеп ичкен токтоткуладан сырткары саякатты, жана обу жок тиги пикниктерге барганды, жанагыдай тойлорго коюп керсей өзүнчө эме кылып баргандын баарын токтотсо, мына чиновниктер токтотсо калган өзүнүн кынына кирет. Эл үлгү алат ошондон. Эл эмне? Эл караңгылыгынан барып атат жанагыдай аш тойлорго, ысырапчыл тойлорго, караңгы сабасыздыктан барып. Мен өткөндө арга жок бир сыйлуу киши чакырганына 7 саат моюндан байлагандай отурасың да, каңкылдаган, дүңкүлдөгөн кишинин сөзүн укпайт. Мына ушул УКМКнын жетекчиси көчө айтты. Анан мен мына кадрлар коюп аткан кадрлардын деңгээлине кичине ичим чыкпайт. Ошол жигиттен мен жакшы билбейт экенмин. Тилек деген жана Текебаев деген жигитке да сөз бериптир, сүйлөп атат эми. Мында дейт, взятка жөнүндө сөз болот. Взятка дегенде кыргызча айтса болбойбу? Облусту жетектеп аткан жигит. Анан мен взятка харам иш экенин мен хадистен окудум кечөө дейт. Эми араң окуп аткан ал облусту кандай жетектейт? Харам иш экенин взятка. Анан биз четте карап турбайбыз дейт. Биз ушул тапшырманы аткарабыз дейт. Облусту килейген чоң Жалал Абад деген тиги жетекчилер ишенип алып барып аткандагы жигиттин сүйлөгөнүнө мен кичине таң калдым. Бул кандай? Акыл тилге чыгат да. Акылы болсо тилге чыгат, билим болсо тилге чыгат. Анан жигиттин сүйлөгөнү ошо мырзанын жаңы дайындалган взятка харам иш экенин көчө мен хадистерден окуп атам дейт. Имараң окуп атса, ал ошол арам иш, адал иштерди ал мындай бизде кадр маселелери кандай тандалып атат, кандай аларга ишеним көрсөтүлүп атат, бирок мына сүйлөгөн сөзү кичине бизди ишендирбейт да. Ушул жагын жакшы карап, буларды деле ушул мына кызматкерлерди конкурстук жол, мындай бир элептирип өткөрүш керек го дейм. Абдан интеллектуальный деңгээлди текшериш керек да булар. Мындай сүйлөп отурса кандай болот? Эртең кандай башкарат? Улам эле алмаштыра береби анда. Кайра мына билим берүү министрлиги канча алмаштырды кыска убакытта. Азыркы билим берүү министрлиги деле ишти толук алып кетерине мен көзүм жетпейт азыркы айымдын. Сырттан баа сынчы көп дейт. Мен журналист катары көп жылдык тажрыйбам бар. Ошо аралашып тетиги бала бакчадан өтө сурап атам. Алып кете турган киши шак эле алып кетет да. Мен ошол кызматты алып кете турган киши жөнүндө азыр кеңирирээк айтып берейин деп атам да. Мына Россияда Путин койбодубу? Белоусов деген Андрей Белоусовду мурда белгисиз эле киши болчу, алып барып туруп империянын коргоо министри не койду. Шойгу деген да укмуш деп жүргөнбүз. Мына Белоусов азыр бүт ордуна коюп атат. Мына биздин жетекчилердей Путин дагы өзүнүн партнерин тапты окшойт да. Путиндин кыйындыгы ушунда. Көрдүңбү, ошол өзүнүн жанагыдай империя ийи баштаганын түшүндү дагы жаңы канды алып келип куюп атат. Мына Андрей Белоусов
өзүнүн тармагын кой, эмени тиги коргоо министрлигинин тармагын бүт ревизия жасап атат, көчө барып Госдуманы бутуна тургузду. Володиндер эмне деген кишилер. Чычалабага тигиндей, мына балдарыңар сырттан окуйт, бүт тиги счеттор сыртта, мекенге эмне кылдыңар деп эле тике койду. Мына суроону. Бүт Рамзан Кадыров деген өзүнчө хан болуп калган кишини ордуна коюп атат. Менимче Россияда чоң тазалануу жүрөт. Биз Россия менен киндиктешпиз байыртан. Россиянын ошол эле Салижан Жигитовдун мына Олиязада агабыздын сөзү мынан 30 жыл мурун, 35 жыл мурун айткан. Россиянын оңолушун тилегиле Кудайдан, гүлдөшүн тилегиле, анан жакшы укуктук жолго түшүшүн тилегиле. Россия ошол кандай жолго барса биз ошондой жол менен кеткенге аргасызбыз. Россияга көз карандыбыз. Кандай бир деңгээлде деген. Чын эле ошондой. Россияда көчө мындай фигура келди кызматка мына. 2 айдын ичинде мен жанагы Жалал-Абадка барган жигитке салыштырып айтып кеттим да, бул айтып атам. Ал мурда транспорт министри, андан көп эле кызматтарда өтүп иштеп кеттир, Тилек Текебаев. Бирок кечөөкү сүйлөгөнү мен эми арам харамды деп ушундай деңгээлде облусту башкарган киши сүйлөш керекпи? Шыр кетиш керек. Шыр такылдап кетиш керек. Ар жака мына Камчыбек Ташиев барып тааныштырганда эле ошонун сөзүн илип кетиш керек да, шакылдатып эле. Сүйлөп отурбаш керек ал жерде. Харам арам демей билдим деп. Белоусов эмне кылып атат? Белоусов 2 айда мына чоң империяны титиретти. Булар дагы абдан бир келген экен да, булардын дагы. Путин канча аракет кылды, согуш менен алектенди, мына чоң империя эмне деген дүйнөнү экинин бири болуп турат азыр. Мына Белоусов баарын ордуна коюп атат. Иштейт деп мына бир адамдын мисалынан айтса болот да. Ал эми мамлекеттин ичинде чоң кичине жок. Ошо Кыргызстандын ичиндеги ишти ошондой кадрларды табыш керек. Мына ылдыйкы звенолорго мына баарын алып кетиш керек да. Зыпылдатып алып кете турган кадрлар жаш карыбы, Албакиевчи, Акаевчи тиги бу дебеш керек. Эгер иштей ала турган болсо жынысына карабаш керек, улутуна карабаш керек. Кыргызстан жананы болсо коюш керек тартынбай. Мына Белоусовдай адамдар табыш керек. Мыкты экен атаңдан көрө. Суктанасың да, эми канчага узайт, канчага барат деп күмөндөнөсүң албетте. Бирок Путин муну бекер койгон жок. Мына биздин жаныбыздагы улуу старший браттан үлгү алыш керек да. Ушундай кетиш керек. Кадрлар мыкты болуш керек. Анан ал баягы эле мындай кылчактаган кайдыгерлик, анан жогору жактын буйругун аткарып коюп, акырын кылтыйып эс алып, саякаттап жүрө бергенди мына УКМКнын башчысы кандай тик айтып атат. Анан жомогайтып эле жүрө берген токтотуш керек. 21 кылымдын коңгуроосунда бүт айлана кыргыз эли өзү эми эл даяр. Менимче эл даяр. Баарына даяр. Мына сырттан дагы азыр кубалана баштады Россиядан. Мигранттар жөнүндө катаал тартиптерге кирип атат. Биздин балдарды эртең ошол жакта көзү ачылган, алар тагдырды көргөн, тагдырдын баягы шамалдарына, толкундарына кайыккан балдарды алып келиш керек кайрадан. Ошондон мамлекетти тикелеп, тез алып кетиш керек. Карабаш керек ал кадрды көзүнө карабаш, тууганым эле, өкүл балам эле, анан эмне эле, кудам эле дегенди токтотуш керек дагы. Бүт кадрды конкурстук түр менен алып кетиш керек, элге салыш керек. Кыргыз эли даяр буга. Эл колдойт. Мындай жетекчиликтин жасап аткан ишин колдобоско кандай бир аргабыз да жок, башка жол жок. Ошо тазалануу керек. Ал мырзаларга өмүр берсин, ыйман да берсин деп Кудайдан тилешибиз керек. Ыйман берсин, баягыдай ажыдарларга айланып кетпесин деп улуу жараткандан тилек кылабыз. Ошон үчүн ушундай бир көңүл көтөрүлөт. Мынабу тиги бу иштерди көрүп туруп. Аманчылык болсун.